Ассаламу алейкум, жамат. Бүгін линияға ем шығып баратам. Саатты көрдіңөр өзіңөр. 8-ден 45 өтті. Число 9 январь. Мына ушул жаққа келіп қалдым картадан. Азыр мына бычкадан өткөндөн кейін зонаға керем. Центр деген зонамы. Центрде ушул 5 районду сохранить етіп қойгом. Ушул район боюнча иштейбиз. 5 район менен стоимость 7% деп турат, өзүңөр көргөндөй. Ушул 7% менен иштейбиз. Анан салыштырып көрөбүз. Анан башка күндөрү башкачараак райондор тандап туруп, аны менен деле иштеп көрөбүз. Весь район тандап, весь менен деле иштеп көрөбүз. Айырмаларын баарын салыштырып көрсөтөм. Анан өзүмдүн опытымда айтам. Кайсы кандай болот, эмне болот? Чогуу байкап көрөбүз. Акыркы ушул bir айдын ичинде. Линияга чыгабыз, мына зонаға кирдим. Эми заказ күтөбүз. Азыр көтөрүлүп баратам, жибек жолунан өтүп, эсилчөө бир жерге токтоп заказ күтөбүз. Азыр Баялинова жакка келип калдым. Ленинградский. Коэффициент именно ушул жакта бар экен бирок. Жамат, эгерде силер өзүңөргө ишеничтүү таксопарк издеп жаткан болсоңуздар, мен силерге эксперт паркты сунуштайм. Бул парк көп жылдан бери иштегендиктен өзүнүн айдоочуларына коопсуздукту жана туруктуулукту кепилдикке берет. Парктын комиссиясы суткасына 55 сом төлөп коюп, каалаган количествода, каалаган суммага заказ кыла берсеңер болот. Бул туруктуу иштегендерге өтө сонун. Кийинки варианттары подработка кылгандарга жана грузовой тарифинде иштегендерге жакшы болот. Пайдалуу. Бул ар бир заказдан 4 сомдон же ар бир заказдан 2%. Круглосуточная техническая поддержка жана круглосуточный акчаңарды каалаган банкка, каалаган убакта чыгарып алсаңыздар болот. Анан силер регистрация кылып, фотоконтролдон ийгиликтүү өткөндөн кийин силерге балансыңарга 100 сом салып берет. Анан эксперт парктын дүйнө жүзү боюнча иштеген рефералдык программасы бар, досуңду чакыр деген. Досуңду чакырасың, досуң сенин атыңдан келген болсо, сага 1000 сом салып берет. Ошондуктан эксперт паркка кошулгула жана өзүңөрдүн кирешеңерди көтөргүлө. Байланышуу жолдорун экранга калтырып коем жана описанияда дагы ссылкалар бар. Мына биринчи заказ өзүңөр көргөндөй чыкты. Плюс 90 коэффициент менен бара турган жери 2 точка экен, 9 микрорайон, анан 5 микрорайон. Тариф комфорт. Так, азыр 9-дан 5-ке барат деп. Да, Донецкий, Советский хлеб, потом дальше как. Ошентип 386 сомго биринчи заказды завершать еттим, 2 точкасын ачтадым. Бирок биринчи точкасы Советский, Донецкий деп пересечениялар эле түшүп калды. Тиги ар жагынан микрорайонго кирген болчу адресиндечи негизи. Ошентип жол кыска эле болуп калды, жакшы. По пути эле. 386 сом вроде нормально. Азыр кийинки заказды күтөбүз. 5 район менен иштеп атам азыр. Кийинки заказ без коэффициент келди, 2 точкасы менен. Биринчиси 6 микрорайон, кийинкиси промзона Валиханова, Чогона Валиханова. Без коэффициент четирек жак. А так коэффициент бул жакта эле бар. Иштеп турабыз пока что. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Сейчас поедем на 6-й, потом промзону. Добро пожаловать. Ошентип кыздарды промзонага чыдадым, 267 сом чыкты. Тияктан 2 кыз чыккан, анан подружкасына барып, подружкасын алып, анан бул жака келдик. Завершать эткениме канча болуп калды? 10 мүнөттөн өтүп калды. Заказ жок. Ошондуктан мондай эле центрге метка коюп туруп, маршрут деген басабыз, анан поехали кылып. Лево Толстого менен түшөлү же Шабдан Батыра менен түшсөкпү? Ошондо деп туруп. Лево Толстого менен түшөрөлү анда. Жокму, Шабдан Батыра менен эле түшөлүчү. Шабдан Батыра менен түшүп кетебиз. Центрди көздөй. А так бул промзонадан түн жарымда келсеңер, 12-ден өтүү 1, 2, 3 ошол убактарда келип калсаңар, күтсөңөр болот да, стоит. Клиент чыгат. Клубтан чыгып аткандарчы. Бул убакта азыр саат канча болду? Так, 12
9:58 М10 болуп атат. Бул убакта чыкпайт явно заказ. Элдер даже келише элек бияка промзонага. Парковкасында дагы 2-3 эле машина турат. А бул кыздар аябай эрте келип турчу да. Тусовканы эртерээк баштайлы деген го походу. Задний вид мойт байкап туруп машина жок деп чыгып кетебиз. Чүйгө минге коюп барабыз. Чүйдөн тести көздөй сапар алабыз анда. Көчө мондай туман, обстоятельства көчөдөгү кечеден бери. Жестко туман болот. Объездной, аэропорт жактарда вообще эч нерсе көрүнбөй калса керек походу. Даже шарда видимость өтө слабый болот кээ бир жерлеринде. Чүй Алматинкадан Юнус Алиевага кийинки заказды алып келдим. Анан кийинки заказ по цепочке чыкты. Бул заказ Комфорт Плюстан экен. Бара турган точкасы Малдыбаева 11. 3,6 километр 11 минутага Комфорт Плюстан канча сом чыгат көрөбүз. Вроде без коэффициент эле келди заказ. Коэффициент жок болчу. Комфорт Плюс менен бул заказ 145 сом чыкты. Эгерде экономдон болгондо бекер чыкмак экен да бул. По цепочке плюс 30 менен кийинки заказ чыгып калды, ошого баратам. Чото жумушту баштагандан бери кефтин ортосунда жакшы заказ чыкпай койду. Карасаңар, бул деле бул жака экен. Көкжар жака. Биз бояка түшүп алышыбыз керек болот, короче. Так, получается, бул заказ 190 сом чыкты. Бирок нормально чыкты. Эми линияга чыгып койсомбу же коэффициентке кирип туруп чыгайынбы? Деп туруп чыгып кое беребиз. Атайын коэффициентке кирсең бир 20-30 менен берип туруп кайра бул жака айдап салат да. Ошондуктан ойлонуштуруп, байкаштырып кылыш керек. На кийинки заказ ойлогондой эле коэффициенттин ортосуна барат экен, бирок жаман жери микрорайон Улан 2 тар жер билесиңер да маяктан Алматинкадан кирген э. Бул жака заказ келген жакпайт да ийгилки. На клиент чыгы элек. Арттан бир машина келип калды, анын клиенттери отурду. Анан встречкадан толтура машиналарды пропускать этип, таяк кылып жүдөп кирдим. Чыгы элек энеңдин районуна. Өздөрүнүн районун билет. Места көт коерго жер жок экен. Заранее чыгып турушса билет. 185 сом чыкты. Бул заказ 185 сом. Эми коэффициентке кирип калдым. Азыр коэффициенттен заказ күйгүзөм. Телефонун экранына переключение кылып, байкап көрөбүз канча менен келет экен. Так, 80 коэффициент күйөт тур, максимум. Канча менен келет болду экен бизге байкаштырып көрөлүчү. Кийинки заказ 170 сом. Эми линияга чыгып, кийинки заказ байкаштырабыз. Бул заказ плюс 50 менен келген болчу. Ибраимовадан Советский Медерова Омар Хаямга келип. Азыр плюс 30 менен Горкийден тияка чыгып атат. Ладно, алып көрөбүз. Близкий подача дейт. Жанагага жетпей. Кээде элдер ушул жака коюп алат да, могу ВФ жактанчы, анан бирок остановкада турган болот. Ошонусун заранее чалып уточнять этсем, ушул точкага бара берсемби? Походу ушул жака эле бара берет окшойм, анан. А она только приехала, она в октябре приехала, я, как опоздавшая. Я ей ходил в универ, показывал, где что находится, столовая, маловая, общага, учебный корпус, да, вот это все. И ведь, уже целый день с ней так ходил, и вечером я ее до ее общаги довел, вот твоя общага, говорю. Она говорит, есть желание? Пойдем ко мне, говорит, чай попьем. Я уже понял, я зашел к ней, короче, и что-то я на ней сверху, короче, уже. И она, ее начинаю ебать, она такая, стой, подожди, говорит. Я остановился, что говорю? Она говорит, ты ж не будешь, да, со мной? Я говорю, смысл, что конкретно не буду? Там, ходить, там, романтика, не романтика, вся хуйня, и говорю. Я говорю, я долбоеб, что ли? Нет, конечно, не буду говорить. Да вот, что ли, говорю. Дальше начал ебать, выебал, ушел, короче, к себе туда, в общагу. Она в новая, я в старый был. Захожу, пацаны, говорит, ты где был 12 часов? Бир 25 болду, иштеп коюп жүрөбүз. Азыр обедке келдик. Оазис, Шопокова, Московскийде. Биякта булар PUBG-штиктер PUBG ойношот. Койгула жигиттер, ойногула мына оюндарды азгырбагыла десем болбойт. Значит, вот. Я. Эч ким келмеске. Ботинкиден келет, а? Бул экономщик. Бул бала экономщик. Мол, Одиссей менен.
отырған BID-де моу суетолог отырады. Комфорт емес. BID-ге дуамен. Жоқ, жақында ырғытап дейді ғой, кай. Комфорт плюстан бұл машинаны. Фонға геликтің суретін қойып алып тұр жаңа мониторына. Чоңойсам гелик болам деп BID. Коэффициент жоқ ұқсайды. Басып көрсек бос кетеді телефонның экранына. Асқар. Нано? Қанша дейді? 90 дейді, 50 дейді үйде жоқта. 15 минуттан кейін дайыр болып қалды шауырма. Не хочу қойды. Шауырма жегенге көп уақыт болып кетті, бір көрелші шауырманы. Ушул жакта зона ушул жакта дейсің, мына зона бүтүп атат го, каяка кылышын көрели да. Ал жака барбайт. Менде гипсте кой, жаштатылган жери жок. Зона Қанша киши қалды Асқар? бизге карайтын, бизге карайтын. Дай. Жака кирер эле? Жака кирер. Кыршага. Түш ептіп Көтер. Враг жоқ жағынан түссең Асқар. Что-то ойын қызықты болып отқан. Бирөө эле болчу ал. Эко. Бекзат көтеріп отыр Асқар. Келет ким бурга. Эконы тең чүрүм да скана. Абайым алгончу бары мен. Делай. Түшпөп турган. Келет. Болжолдап бере бер. Еду адам о жерінде свет жоқ қой ортасында. Мондай қойып жатқан қатылып қадап. Çok жақсы қатылып жатқан кезде. Шаурмалар дайыр болды. Джиги, приятного аппетита. Киммен ким ойнады? Юнайтед мен ким? Сакалы бар да. Бьорн да? Коэффициент жоқ. Қытайна бергеннен кейін что-то не қылсақ? PUBG катать етелі. Ночьте айта бер көшөп. Мага ишен чыга алдың беле бүгүндүзгө. Кеп болмокту. Клиент жок го. Обязательно ешке түсіш керек. Агородта жүрүп кетти. Нен алып қойып тұрмын, апке мен. Алып ойда. Awesome. Алып кет. Гүлдө тұрсаң болбойбу? Оп, шалып жіберіп. Асқар, чё там? Күліп. Атыштасың біреумен? Awesome. Не атып отыр, жашлы болып еле? Мен алыстан мен өлтүрдүм да. Мен деле өлтүрдүм бирөөсүн, Аскар бирөөсүн өлтүрдү. Кимди атты Аскар ай? Абайым беріп қойчуым. Адам, Мына. Awesome. Öldü bile. Awesome. Bilem, kalksın böyle oldu ama. Яқтан келіп қалды да. Қана геймер көрсөткүлөчү, любой. Marked a vehicle.
Атым жакшы калын. Мен машинамен кеттим эле. Düşürdüm sukanı. На помощь! Awesome. Тиякта дагы бирөө жерде эшилчү. Thanks. На помощь! Кана белели We are number one. Қанат, We сені. are number one. Төрт деген. Мына келгиле жигиттер. Сансы. Аскар. А сен мобилет сенби? Кел анда. Пост тип қой гранатадан. Мына азға вечеринка деген что болуш керек. PUBG катать этип бүттүк. Эми бияктан центрди тандап туруп, далее баспыз. Ушул райондун ичинде иштейбиз. Так, мына бир заказга келип күтүп турдум. Чыкпай багылды, чалганда эле жокмун. Себеби безнал болчу. Аны уже платное ожидание кетип баштаганда отмена кылышты. Чыкпай кетип баратам. Себеби оплата карта безнал 60 сом неустойка түшүп калды. Хотя бы. Ушундай карта менен кылып туруп, анан келгенде отмена кылса бир жөн нормальный. Чыкпайсың, чалбайсың, лалафого бирөөлөргө номерин тештирткизбейсиң, бир объявление киргизипчи. Анын деле настроениясын бузбайсың, өзүңдүн деле настроенияң бузбайт. Ошондуктан безнал коюп койгула клиенттер заказ бергенде. Личный суетанын жанагысы жок да. 50-60 сом эконом кылам деп өзүңөрдүн да нервиңерди, водительдин да нервин жебейсиңер да, короче. Мол машина же мул машина акырында аягында токтогондо билбейм. Кимиси аягында токтогон болсо да мал экенсиңер. Скорее всего, Audi токтогон болушу мүмкүн да. Бул жакта машина парковка болуп турат. Мына машина батпайт да, саната, например. Өтө кичинекей жери калган. Клиентти ушул жерге түшүрүп коюш керек болуп калды. Саат эртең мененки 5-тен 5 өттү. Азыр бир балдарды Плаза Востокко чыдадым, Восток 5-тагы. Анан кийинки заказга баратам, плюс он менен чыкты. Аларкы 151 сом чыккан, 150 сом берсеңер болот деп айтсам, акчасын сураганда. 300 сом берип койду, 200 сом, 300 сом. Жо 150 сом эле, биякта 300 сом берип койсуңар десем. Ошо ал өргүлө бизди батыраак жеткирип койгула, адетте экөө аябай мас болуп калышыптыр. Азыр тети Карпинкага барып, светофордон оңго бурулуп, ошол жерден бир клиенттерди алып кетиш керек экен. Тияктан бирөө тайтаңдап баса албай калганга чейин ичип турбу прям. Астар аябай көп. 743, да, братан? Сейчас. 7-й микрорайон, 33-й дом. Да. Ты можешь, блядь, по Карла Маркса поехать? По Карла Маркса? Да. Машина кус өрбөйбү экен? Бля, кусса доплатим мне, блядь. Успай. 7-й микрорайонго эле баш керек, бир эле точка, О, его нужно оставить Юнусалиева 9, то есть Горькими Коломаса көтөрүлүп калган жерденчи. Ошол точкасын кошуп коебузбу? Бля, сейчас добавлю. Окей? А пакетте жок экен да. Биринчи кустуруп алып туруп анан баягы кылбайсыңар байке. Азыр мен клиенттерге барышым керек да азыр. Аз кусуп салса бүт смена өлөт. Я понимаю. Добавить остановку, да? Так, мертвый сезон. 6-дан 28 өттү. Ушинтип акыркы заказ завершать этим. Азыр по пути домой басып коем. Жалдан.
По пути домой басып коюп, чыкса чыгат, чыкпаса акырын түшөрүбүз үйгө ушул бойдон. Ушуну менен бүгүнкү смена аягына чыкты. Результаттарын азыр экранга бул жака жазып коем. Эмкиде трассада же эмки видеодо жолукканча барыңар аман туруңуздар.